Жалал Абад шаарынын мэриясынын буйругунун негизинде жаңы жылга даярдык жана майрамдык учурунда уруксаты жок пиротехникалык каражаттардын сатылышы көзөмөлгө алынды. Борбордук базарда жүргүзүлгөн кыдырууга шаардык ички иштер бөлүмүнүн өрт коопсуздук кызматынын, кала мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин кызматкерлери катышты. Азыркы учурда соода жайларында пиротехникалык каражаттарды сатууга уруксат берилген эмес. Ага карабай мыйзамсыз иш алып барып жаткан бир соода жайы аныкталып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өткөрүлгөн рейдте тургундардын жана жаш балдардын коопсуздугун алдын алууда жарылгыч заттарды берилген уруксаттын негизинде эрежелер толук сакталган учурда гана сатууга болоору эскертилди. Мыйзамга ылайык пиротехникалык каражаттардын кампаларда жана соода түйүндөрүндө сакталышы, сапаты жана тийиштүү уруксат кагаздары болушу зарыл. Коопсуздукту сактоодо көрүлүп жаткан аракеттер дагы да улантылат. Биз буга чейин мектеп жашында мектептердин өзүндө жерине барып мектеп окуучуларына лекция өтүп келдик. Пиротехникаларды колдонбоо боюнча, жаңы жылды жалынсыз өткөзүү боюнча. Ошон үчүн суранып кетет элем, ушу пиротехникалык каражаттарды пайдаланбаса, андан көрө өздөрүнө ушу мектеп окуучулары өздөрүнө керектүү буюм тайымдарын, мисалы калем, ручка, тетрадь окшогон нерселерди алса. Мэрия тарабынан атайын белгиленген уруксат кагазы болуш керек, каерде сатылганга. Анан кийин өзгөчө кырдаалдардын эстелигинен өрт коопсуздугу боюнча аерден уруксат болуш керек. Андан кийин сактоо жана сатуу боюнча уруксат кагаз биздин ички иштер министрлигинен берилет. Бүгүнкү күндө саткан бир эле точка аныкталды, калгандары баардыгын эскерттик. 26-сынан кийин, 26-жылдан кийин уруксат кагаздарын алып сатканга жана сактаганга уруксат берилет. Анан жакшы жети электерге сатууга тыюу салынат.